4-төн 3 кемитүү 8-ден 5. Бул бөлчөктөрдүн айырмасын эсептейбиз. Алгач көңүл бөлө турган нерсе бул жерде 2 бирдей чоңдуктагы кутуча берилген. Алардын бири 4 бирдей көзчөгө бөлүнгөн жана 3 көзчөсү боелгон. Бул жердеги кутуча бизге 4-төн 3 бөлчөгүн берет. Ал эми экинчи катардагы бул кутуча 8 бирдей бөлүккө бөлүнгөн жана анын 5 көзчөсү боелгон. Демек бул жердеги куту бизге 8-ден 5 бөлчөгүн берет. Анда кутулардын жардамы менен бул бөлчөктөрдүн айырмасын эсептей турган болсок, бизге берилген бул көзчөнүн чоңдугу менен экинчи катарда берилген бул кутунун бул көзчөсү экөөнүн чоңдуктары ар түрдүү болуп жатат. Анда биз буларды бир деп кемите албайбыз. Демек, бөлчөктөрдүн бизге берилген бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү ар түрдүү болуп жатат. Анда биз бул бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүн жалпы бөлүмгө алып келүүбүз керек. Башкача айтканда, бул жерде берилген көзчөлөрдүн чоңдуктары бирдей болуусу керек. Ал үчүн бул жерде берилген бөлчөктөрдүн бөлүмүндөгү сандардын эки жыбысын табуубуз керек. Эки жыбысын табуунун түрдүү жолдору бар. Түрдүү жол менен бул сандардын эки жыбысын тапсак болот. Бирок мен бул жерде берилген сандардын эң чоңун аламын. 8. 8 кайсы сандарды бөлө тургандыгын карап чыгамын. 8 8-ди бөлөт. Ошол эле учурда бул санды 4 дагы бөлүүгө караймын. 4 8-ди бөлөт. Демек, 4 жана 8 сандарынын эки жыбысы 8-ге барабар деп айта аламын. Анда мен демек эмне кылуум керек? Бул жерде берилген 4-тү мен 8 деп өзгөртүп аламын. 8 алымы бир сан, андан кемитүүм керек. Эмне? Экинчи сандын бөлүмү 8 болгондугу үчүн мен ал сандын өзүн гана жазамын. 8-ден 5-ти. Ал канчага барабар экендигин эсептеймин. 4-тү канчага көбөйтсө 8-ге барабар. 4-тү 2-ге көбөйтсө 8-ге барабар. Анда бул бөлчөктүн алымындагы санды дагы көбөйтүү керек 2-ге. 3-тү 2-ге көбөйтсө 6-га барабар. 4-төн 3 бөлчөгү 8-ден 6 бөлчөгүнө дагы барабар деп айта алабыз. Демек биз бул жерде 4-төн 3 бөлчөгүн көрсөтүп жаткан кутуну биз 8 бирдей бөлүккө бөлүп алуубуз керек. Биз ар бир көзчөнү 2-ге бөлсөк, жалпысынан 8 бирдей бөлүккө бөлүнөт. Анда бул жерден баштап бөлөбүз. 1, 2. Бул жер 3-чү көзчөнү бөлүп жатабыз. Бул жерде 4-чү көзчөнү бөлдүк. Негизинен 4 бирдей көзчөгө бөлүнгөн кутуну биз 8 бирдей бөлүккө бөлсөк, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бирдей бөлүккө бөлсөк, 6 көзчөсү жашылга боелуп калды. Демек, бул жердеги азыркы учурда бул кутуча бизге 8-ден 6 бөлчөгүн берет. Анын чоңдуктарын экинчи катардагы бул кутунун чоңдугу менен салыштырып көрөбүз жана алардын чоңдуктары бирдей. Бул көзчөлөрдү биз кемите алабыз. Демек, бул көзчө менен бул көзчөнү кемитебиз. Бул экөө, бул жерди кемитебиз. 1, 2, 3, 4, 5. Биз жалпысынан 5 көзчөнү кемитип салдык. Анда бизде канча көзчө калды бул жерде? Бир гана көзчө калды. Бул көзчө калды. Бул көзчө негизинен бул кутунун кандай бөлүгүн түзөт? 8-ден 1 бөлүгүн түзөт. 8-ден 1 бөлүгүн. Сандар менен карап көрө турган болсок, бөлчөктөрдүн бөлүмдөрү бирдей. Анда биз алымындагы сандарды гана кемитебиз. 6-дан 5-ти кемитсе 1. Бул жердеги кемитүү амалынан чыккан айырма 8-ден 1-ге барабар. Демек биз бөлүмдөрү ар түрдүү болгон бөлчөктөрдү кемитүүдө алгач бөлчөктөрдүн бөлүмүн жалпы бөлүмгө алып келип алуубуз керек. Андан кийин кемитүү амалын аткара алабыз.